Кээ бир базарларда, кээ бир магазиндерде негизги азык-түлүк продукцияга баанын өсүшү байкалып атат. Андан тышкары биздин жарандар баанын өсүшүнөн коркуп, чоңураак көлөмдөрдө сатып алууларды биз байкап атабыз. Бирок биздин оюбузча бул кээ бир адамдар менен атайлап жасаган иш. Кырдаал менен колдонуп, пайда табам деген тилекке каршы ушундай коммерсанттар бар экен. Менин оюмча булардын кылып аткан иштери бул коомчулукка жана биздин мамлекетке зыян келтирүү деп эсептейм. Анткени бүгүнкү күндө негизги азык-түлүк продукция боюнча жетиштүү көлөм республикада бар, өндүрүлүп атат. Кыргызстанда өндүрүлүп аткан, кадимкидей эле өндүрүлүп атат. Сырттан алып келүүчү продукция алынып келип атат жетиштүү көлөмдөрдө. Буудай ун боюнча Казакстандагы кырдаалга байланыштуу чек ара жабылып, анан ун келбей калыптыр деген ушундай имиштер таралып атат, бирок ага негиз жок. Граница бүгүнкү күндө ачык. Казакстандагы кырдаалга байланыштуу жарандардын чыгып келишинин тартиби гана бир аз өзгөрүү болгон. Жалпысынан чек ара ачык. Товарлардын жүк ташуунун иши ошол бойдон кылынып атат, уланып атат, эч чектөөлөр жок. Андан тышкары негизи эле буудай ундар бул жалаң гана Казакстан эмес, Россиядан да алынып келет. Ошондуктан дагы бир жолу айтып кетер элем, кооптонууга негиз жок.